Эл өкүлү Бактыбек Чойбеков 12 июль күнү Бердике жана Калба айыл аймактарынын тургундары менен жолукту. Талас району боюнча 10 жылдан бери бир да мектеп берилди ишке. Балдардын саны өсүп атат. Көктөкөйдө Шекербек Шеркуловдун мектеби турат. Калинде Ынтымак айылында мектеп турат. Мурда күнү болсо Кызыл Октябрда мектепти барып көрдүк. Акыбалын көрсөңүздөр абдан мындай кейиштүү да, спорт залдарын баары жарабай калыптыр. Кыдырып ар бир айыл өкмөтүнүн ар бир айылга кирип жер-жерине маселени көрөйлү. Социалдык объектилер болсо кийинки мына 2023 жылдын бюджетине киргизели деген ниетте кыдырып келатабыз. Ногу сентябрдын аягында ушул көчмө жыйынды ушул Таласка өткөзсөкпү деген ниет кылып турам. Кудай буйрса ошол мүчөлөрдүн баардыгын, депутаттардын баарын ушул жерге алып келип жер-жеринен маселени көрсөткөнгө аракет кылам. Кумарык айылындагы Кубанычбек Нурбеков атындагы орто мектебинин директору Маматбекова Мира мектептин айнек терезелерин алмаштырууга көмөк көрсөткөндүгү үчүн эл өкүлүнө ыраазычылык билдирип, эми мектептин чатырын алмаштыруу маселеси тургандыгын айтты. Чатырлары бар да бизде, көйгөй маселе, баягы катуу шамалдан учкан немелерибиздин баардыгы тең кайра өзүбүздүн күчүбүз менен бир сыйра жапканбыз. Анан болгону дагы деле суу тамган эмелерибиз бар да. Анан спорт залыбыз жактан, ашкана жактан суу агат бизден. Катуу жамгыр жаады дегенче эле бизден ошондой көйгөйлөр болуп атат да. Ошол эле мектеп маселеси Калба айыл аймагындагы Мейлхан Козубеков атындагы орто мектебинде дагы жок эмес. Мектептин башталгыч класстагы окуучулар окуган имараты өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жараксыз деп табылган. Ошол жерден сразу суу кирет да, кетет айылга. Азыр ушака келип атабы, суу кирбейт бияка, Кирип атат. Азыр тияктан бияка келип атабы. Арып бар алердечи ошо. Таза суу маселеси Калба айыл аймагында көп жылдардан бери чечилбей келген. Эл өкүлү Бактыбек Чойбеков демөөрчүлүк кылып, башталган суу тунартуучу бассейндин курулуш иштери менен жеринен таанышты. Анан бул астыңкы дет турбал кетет. Тешиктер. Ошолордон суу келиптир анан. Нуудан эле чыгабы ошондо. Бул болсо жана жасында иштей турган. В основном кышында таза иштей турган болсо жарымынан эле иштеп берет да. Депутат башталган ишти аягына чыгаруу үчүн кошумча каржы булактарын издеп, бул ишти өз колуна алаарын билдирди.